Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ар бир шаңдын өзүнчө көркү, өзүнчө шаңы болот, ар бир майрамдын. Ал эми ошол майрамды дагы да кызыктуу, көрктүү кылып өткөргөн, аны кооздоп, шөкөттөгөн адамдар көп учурда көзгө көрүнбөй, билинбей калат да. А бүгүнкү коногубуз ошо төрөт үйлөрүнөн баштап кыз узатуу, туулган күн, дагы башка салтанаттарды мындай кооздоп, адамдарга майрамдык маанай тартуулап келаткан жеке ишкер айым, майрамдык жасалгалоо жана декор кызматын көрсөтүп келаткан Гүлзан Акматбаева конокто. Кутмантаңыз менен студиябызга кош келиңиз. Кутмантаңыздар менен, саламатсыздарбы? Ошо сиздин алгачкы кесибиңиз башка болгонуна карабай, ушул ишкерлик менен алек болуп келе жатыптырсыз. Алгач ушул ишмердүүлүгүңүз кантип башталып калганына токтоло кетсеңиз. Бул ишмердүүлүгүм бала кезимде кыялым бар болчу, ошол элге жакшылык тартууласам деген кыялым бар болчу. Анан кандай жол менен башташты билчү эмесмин. Анан ошо экинчи кызымды төрөдүм. Төрөп баягы декретте болуп калдым. Ошо декретте болгондо Бактыгүл деген бир жакшы эже бар. Ошол идеяларды берди. Бизнести кандай башташты, ошо Бактыгүл эжеге мындай айтканда чоң таазим да, рахмат ошо эжеге. Ошол эже мен ушул жумушка алып келип, үйрөтүп, анан ошондон алып кеттим. Биздин мындай тил менен айтканда родовой депрессия деп коет го. Ошол учурда ушул жумуш мага аябай жагып, түрткү берип, анан өзүмдүн баягы таланттарымды биле баштадым. Ар бир тойлорго алып барганда адамдардын баягы көзүндөгү бир 2-3 мүнөттүк жылмаюу мен үчүн аябай чоң эме болду да, чоң маанилүү нерсе болду. Ошону сөз менен деле айта албайм. Ар бир мисалы туулган күнгө барамбы, дагы бир тойлорго барамбы, баягы биз аниматорлор менен кирип барып, же оформление кылсак, баягы адамдын жылмаюусу, сүйүүсү, сүйүнүчү мага аябай жакты. Анан ошо элге ушундай тартуулагым келип, жакшы маанай тартуулагым келди. Анан ошол жумушту буюрса алып баратам. Демек ошо сиз өзүңүз байкагандай көп адамдарга кооздук, сулуулук, мындай эстетикалык барьер жакшы маанай тартуулайт эмеспи? Анан сиз айтып аткан ошо эң башында ишкерликке багыт көрсөткөн. Идея кантип пайда болду? Эмне үчүн дал ушул декор тармагын сиз тандап алдыңыз? Декор тармагы ошо баягы кооздукту, фантазия адамдын ошолорду жасап атып, идея кетет экен, уламдан улам идеялар болду. Мисалы, кайсы тойдо болсо, ошо тойдун кандай болорун өтүшүнө уже өзүбүз эле баягы фантазия келе берет экен, элхом деп коет го, элхом келе берет экен да. Анан ошолор менен декор жасап иштеп баратабыз. Буюрса мына ушул май айынан баштап ровно 1 жыл болду ушул бизнеске кирип, ошо элге кызмат тартуулап, декор кылганыбыз 1 жыл болуп калды буюрса. Суроо талап кандай экен? Мисалы, азыр дагы сизге окшоп декор кызматын көрсөткөндөр мындай пайда болуп атканын, бар экенин көрүп жүрөбүз. Анан көбүнчө сизди ошо кайсыл багыттарда көбүрөөк чакырышат? Мисалы, үй той өткөзгөндөрбү, же өзүңүз айткандай жана төрөт үй, туулган күн, ушундайларды дагы белгилегенге жардам берет экенсиз да? Биз көбүнчө ошо төрөт үйүндө көп болобуз. Төрөт үйүнө көп чакырат. Мени элдер ошо төрөт үйүнөн көп тааный баштады. Анан айылдарды да кыдыра баштадык. Кудайым буюрса, мына көп эле ийгиликтерге жеттик деп айтам. Ысык Көл областынын түп тараптан көп бардык. Түп, Балбай, Каркырага чейин барган учурлар болду. Апа, ата деп өзгөчө куттуктоолор менен бардык. Биз бул апа, ата куттуктоолору биз баягы оформление кылабыз. Ошол жакта жана кооздуктарды тартуулап, адамдардын эмоциясын, анан ата менен апага өзгөчө баягы майрам тартуулайбыз. Ошону менен көп бардык айылдарга, Жети Өгүз райондорго да көп бардык. Ошо мындай айтканда север-югка көп бардык да. Чолпон Атага чейин барганым болду. Тосор тарапка да бардым. Мындай айта кетсем көп эле бардым дейм да. Ошо ийгиликтерге жетип, көбүнчө апа, ата куттуктоосу, анан роддом бизде көп болот да. Анан гендер парти деп да жасап калдык. Баягы европейский стиль бизде илгери болчу эмес. Бирок азыр жаштар көбүнчө ошо стилдерди сурап
гендер партияны киргизип атабыз балдарга, алдагы жаштардын талабына жараша. Анан азыркы дагы бир талап бул жаштар кыздарга сөз айтуу. Жана предложение болуп атат, кол суроо. Ошо кол суроону дагы алып барып атабыз. Биздин азыр декордо оформление көбүнчө англис тилинде мерими, лав деп чыгарып атканбыз. Эми жакынкы арада мен ошо бир идея болуп атат, кыргыз тилинде чыгарайын деп атам. Ошо колун суроону менин түбөлүк жарым болосуңбу деген ошо заказ кылып аткам. Ошо тамгалар менен, чоң тамгалар менен чыгарып, именно кыргыз тилинде чыгарсамбы деп. Көбүнчө азыр жаштар европейский стилдерди көп сурап, ошолорду өткөрүп атабыз. Ошо сиздин бул төрөтүү дагы башка кызматтарыңыздан сырткары ошо кичинекей балдарга өзгөчө туулган күндөрдө, ошо төрөтүүндө деле кичинекей балдарга байланыштуу да өзгөчө бир маанай тартуулайт экенсиз да. Бул эмнеге байланыштуу мындай кичинекей балдарга мындай ушундай шаң кылгандычы? Мен негизи өзүм кичинекей балдарды аябай жакшы көрөм. Баягы өзүм окууну бүткөндө эл аралык мамилени бүттүм. Фарс тилин бүтүп, баягы ыр жазчым убагында. Ыр жазып, чыгармачылык жакта бар болчу. Амар Хаям, Саади, Хафиздердин ырларын, баягы Иран мамлекетин, Иран акындарынын ырларын которсомбу деген тилек менен ошо фарс тилин үйрөндүм. Анан баягы жашоо өзгөрүлөт экен, улам уже адам уламдан улам башка тармакка кетет экенбиз да. Анан ошо балдар менен да иштешип калдым, садикте иштешип калдым. Балдарга дагы оюн, шаң тартуулап, анан көбүнчө баягы кичинекей балдар менен көп тил табышам да, балдар мененчи. Анан ар бир балдардын гүлүп, жакшы маанай болгону мен үчүн бул баа жеткис, кымбат нерсе деп түшүнөм да. Ошочу ошо ар бир адамдын жакшылыгын, көзүндөгү жылдызын көргүм келет да. Ошо командаңызда канча адам бар деп сурайын деп атам, анткени байкашымча жалгыз эле баарын жасайт экенсиз да. Же дагы жардамчыларыңыз барбы? Жардамчыларым бар. Менин командамда азыр ровно 8 адам бар. Көбүнчө ошо студенттер, окуучулар, анан улуу адамдар дагы бар, баягы декор тармагында жардам беришет. Анан студенттер дагы окуп, иштеп жардам беришет. Анан буларга дагы иштегенге жакшы мүмкүнчүлүк, эл менен сөз табышат, эл менен сүйлөшөт. Өзлөрүнө да жагат го деп ишенем. Себеп дегенде Гүлзан эже, мен чыгайынчы, Гүлзан эже дагы барбы деп сурап турушат да балдарымчы. Анан заказ десек аябай сүйүнүшүп, барайлычы, майрамдарга баралычы деп аябай эметишет. Анан баягы биз айыл кыдырганды баарыбыз жакшы көрөбүз да. Баягы биринчиден айыл кыдырабыз, элдерге жакшы маанай тартуулайбыз. Анан ошо ар бир кандай деп айтсам, ошо сөз менен түшүндүрө албай атам, бирок ошо момент аябай жакшы да. Баягы ошо түшүндүрө албай атам да, кандай бир толкунданып кетип атам. Демек ошол өзгөчө сиз тартуу мындай аймактарга дагы барып, ошол айылды жакындан таанып, адамдар менен баарлашуу ушул өзү сизге жагат экен да, Бизге жагат ошо. Шаң шөкөт кылып. Ошол бир заказды жасаганга сизге канча убакыт керектелет? Анан мисалы бир кооздоп кетишиңиз керек алдын ала, андан кийин ал иш чара бүткөндөн кийин кайра барып алып кетүү болобу, ушул жактар кандай? Мисалы кыз узатуу, тойлордо биз деген оформленияны кооздоп кетебиз. Анан той бүткөндөн кийин эртеси күнү чечип кетебиз. Ал башка болуп калат да, ал кооздуктарчы. Баягы апа куттуктоосу менен барганда биз өзүбүз эле кооздуктарыбыздын баарын ала барабыз. Куттуктап, ошо бир апа куттуктоосу бир саат, 1,5 саатка чейин барабыз. Баягы оформлениябыз бир 10-15 мүнөттө көтөрөбүз, уже бүт даяр. Анан музыка менен апаны чакырабыз, атаны, конокторду чакырып, ошо кооздойбуз да. Анан ошо куттуктап бүткөндөн кийин эле кайра чечип кетебиз. Бирок көбүнчө азыр жаштардын баары чет жакта болгондуктан бизге мындай эмеле буйртмалар келет. Мен апамдын, атамдын туулган күнүнө бара албай атам. Менин ордума барып куттуктап бересизби дегендер көп да, жаштарчы. Анан ошо баланын
куттуктап аткан адамдын үнүн биз жаздырып анан оформление айтпай сюрприз болуп барабыз, коздоп анан үнүн жаздырабыз, анан баягы эшигин тыкылдатабыз, баягы аниматорлорубуз бар, кээде зайчик болот, кээде Микки Маус, Мини Маус болот, эми ар кандай аниматор өзүлөрүнүн тандоосуна жараша. Анан эшикти тыкылдатканда эле баягы үйдөн апа же ата же бирөө чыгат. Анан биз ушинтип эле келдик десек эле анан баары эшикке чыга калышат, анан билишпейт каяктан келдик экен деп. Ким куттуктоо жибергени билбейт да, мындайча айтканда сюрприз да биздикичи. Анан баягы эшикти тыкылдатар менен эшикти ачканда музыка коебуз. Анан алар өзүлөрү эле тиги эмне болуп кетти деп эле музыканы карап эле өзүлөрүн эметкиче эле баягы баланын үнү чыгат, же кызы болсо кызынын үнү чыгат. Анан ошол жерден баягы ата-эненин эмоциясы баштайт да, ыйлайт. Мурун башында барганда ыйласа биз да ыйлачубуз. Бирок кээде болот, ыйлабайбыз да биз дагычы. Анан чогуу ыйлайбыз. Алар менен чогуу эметип, майрамдап, куттуктап, ыйлап алып анан келебиз. Ошо жакшы маанай да. Ошондой тартуулайбыз. Канчалык көп болот ушул буйрутмалар? Ата-энени куттуктоо. Ата-эненики, меники көбүнчөсү ата-эненики кетет да, буйрутмалар. Анан баягы Instagram болуп атпайбы баарычы. Анан өзүлөрү айтат, бизди Instagramга киргизгиле дейт. Жок, киргизбегиле дейт. Анан ошо менин Instagram баракчамда көбүнчө киргизген, рухсат бергендерди киргизем, рухсат бербегендерди киргизбейбиз да. Анан буйрутма меники көбүнчө апаныкы көп да. Ошо ата бир 20% болсо, бир 70% апаныкы кетет. Апаны көп куттуктайбыз. Демек ушул жерде неме бар экен да. Бул азыр делечи тойлор мурдакыдай күз эле, жай айында деген эмес, жылы бою эле тойлор уланып атпайбы? Сиздин деле буйрутмалар демек ошондойбу же белгилүү бир убакта көбөйүп, азайып кеткен учурларды кайсы учурда байкайсыз? Мен эмени байкадым, көбүнчө могу жаз айында уже буйрутмалар көп эле болуп атат, бирок кышында деле иштейт. Кышында деле кардын үстүнө оформлениялар коюп, айта кетсем, мага сезондо, жазда да, кышта да бирдей эле болду го. Туулган күн эми ар кимдики ар кандай болуп калат да. Балдар деле ар кайсы жыл мезгилде төрөлө берет дегендей да. Анан кенедей балдарга да барабыз, ошентип куттуктап, аниматорлор менен, чоң мишкалар менен барабыз, гориллабыз бар, өзүлөрүнүн тандоосу менен барабыз, 15 куклабыз бар. Баягы 7 надувной мишка деп коет, чоң 2,5 метрлик, 3 метрликтер бар. Калгандары адамдын бою менен тең, жана ростовой деп коюшат, ошол мишкалар менен барабыз. Анан балдарга майрам тартуулайбыз да. Сиздин өзгөчө жанакы ата-энелерди куттуктаганда барып, алардын ыйлап атканын көрүп, кошо ыйлаган эмоцияларыңыз мындай өтө жагымдуу экен да. Анан дагы мындай эсиңизде калган өзгөчө буйрутмалар кандай болду, кайсы окуялар болду, бөлүшө кетсеңиз? Мен бар эле эсимде калды бүт буйрутмалар. Бир буйрутма болду. Бала өзү Россияда экен. Келе элегине 4 жыл болуптур баягы. Ал ошо Россияда иштеп, жумушу менен келе албаптыр. Анан ошо бала мага айтты, апамды, атамды сагындым, көрө элекмин, сагындым. Бирок барайын десем шартка байланыштуу бара албайтам. Ошо дейт, өкмөттө иштейт экен ал бала. Атын айтпай эле коеюн. Анан бара албайтам деп ошентип суранды. Макул деп биз бардык. Барып эле эшигин тыкылдатсак эле атасы чыкты, үйүндө как раз коноктору да бар экен. Оформление кылып атса эле атасы сурап коет, силер кайдан келдиңер, эмне келдиңер деп. Анан биз тиги ошо сюрприз болуп келдик деп эле айттык атагачы, бирок апа билбесин дедик. Десек, ал деген азыр деген эшикке чыгып калсачы дейт. Анан эшикке чыгарбай бир жака жөнөтпөйсүңөрбү десек, макул анда азыр карап турайын деп ошо ата кайтарып турду апанычы. Анан биз бат эле көтөрө койдук. Көтөрүп, музыкаларыбызды даярлап туруп, анан коноктор бар экен, акырын айттык, конокторуңар үйдө жүргөн, конокторго айттык, чыгып бериңиздер. Биз азыр апаны тосуп алабыз, куттуктайбыз деп. Анан баягы четте жүргөндө көбүнчө гүл алып бара алышпайт. Кээде торт алып бара албай калышат, анан бизге айтат, гүл ала келгилечи, торт ала келгилечи деп. Анан ошондо биз видео звонок кылып, өзүлөрүнө жаккан тортторун алып беребиз, гүлдөрүн алып беребиз, анан чогуу ала барабыз. Ошондой услугаларды да киргизгенбиз да, кызматтардычы. Кечиресиз, меники орусча аралашып кетет. Анан баягы
апа чыкты. Чыгып эле музыканы койсок, апа түшүнбөй эле ыйлай баштады. Баса албай эле буркурап ыйлады. Ата жетелеп коюп, ал экөө ыйлап келатат. Мен ошондо видеону өзүм тартып аткам. Анан алар ыйласа, өзүм да ыйлаптырмын кечке. Ыйлай берип, анан баягы видео монтажга берсек, менин ыйым түшүп калыптыр. Баарын элечи, ошол эсимен такыр кетпейт. Анан ошентип тартып, музыкалар менен жасадык, видео монтажды жасап, анан баягы баласынын үнүн чыгарганда апа чын эле баса албай уже баягы ыйынан сүйүнүп туруп эле калды да, өзүн жоготуп койду чынын айтканда. Анан бирок да сүйүнүп баары ошо шаң шөкөт кылып, коноктордун баары бизде жанагы холодный фонтан деп коет, 3,5 метр көтөрүлгөн, ошолорду да жардырдык, мындай майрам кылдык от души. Анан баягы апа ыйлады. Анан бир убакта видеосун жөнөттүк. Мен мындай деп ойлойм да, баягы куттуктап кеткенден кийин 2,5 сааттын ичинде видео монтажды жасап, кайра ошо буйртма берген адамга тапшырсак депчи. Баягы майрам учурунда именно жакшылыкты эрте көрсө, 2 сутка калтырбай сразу көрсө деп ойлойбуз. Анан сразу эле жасадык, жолдон кеткиче эле уже жасагыла деп балдарга айтып жасашты. Анан балага жөнөтсөк, ал бала мага кайра ыйлап, буйртма берген бала мага ыйлап өзү жооп берди да. Мен рахмат эже, сизге бактылуу болуңуз, 2 дүйнө бактылуу болуңуз деди да. Мен өзүм дейт, ушу жерде боло албай, ушу силер менен видеоңорду көрүп, ошо болгондой болдум дейт да. Анан ошо баланын айтканы мен эсиме такыр кетпейт да, ошочу. Сиз деген ошол учурда мисалы барып, ошол шаң шөкөттү уюштуруп, аяктагы адамдардын бир ыраазычылыгын көрүп, эмоциясын көрсөңүз, экинчи жагынан ошо буйртма берген адамдын дагы ыраазычылыгы, мындай 2 ирет ушундай эмеге туш болот экенсиз да. Чоң рахмат, эң сонун экен. Анан эми ошол бул ишкердин ишти дагы кантип уланткыңыз келет, дагы эмнелерди кошуп, кандай кыялдарыңыз бар, бөлүшө кетсеңиз. Дагы өсүш керек, дагы идеялар уламдан улам болуп атат. Мен азыр мындай деп берип атам адамдарга, баягы төрөт үйүнөн балдарды чыгарабыз. Чыгаргандан ошо балдардын келечекте ойлоп атам да, кандай өсүшүнө дагы баягы азыр европейский стиль болуп атпайбы? Бала 1 ай болгондо сүрөткө тартат, 2 ай болгондо баягы 12 айга чейин тартып, 1 жашка чыккача тартып, анан тушотой деген бар биздечи. Мен ошого ошол эмени киргизип аткам, азыр ал менен иштеше элекпиз, бирок фото студия караштырып аткам. Баланы баягы төрөт үйүнөн чыгаргандан кийин ошо боюнча ар бир айда келип биздин өзүбүздүн кызматтарыбызды көрсөтүп, баланы сүрөткө тартып, ар бир чоңойгону сүрөткө тартып, баягы тушотой учурунда альбом кылып, балага тартууласакпы, белек кылсакпы деген кызматты киргиздирип аткам. Анан тушотойго жакшы скидкалар менен, оформление менен, аниматорлор менен барып куттуктасакпы деген тилек бар азыр учуркуда. Бирок тушотойлорго биз барып атабыз. Тушотойубуз дагы өзүнчө бир шаң шөкөт болот. Анда дагы өзүбүздүн кооздуктарыбызды коебуз, аниматорлорду коебуз. Анан баягы чуркаткан учурду, тушо кесүү учурду ошонун баарын видеого тартабыз. Бизден өзгөчө белек болот, баягы бычагын, жибин бизден белек кылып, эстеликке калтырганда ошону беребиз да. Ошол кызматтарыбыз да бар тушотойдуку дагы. Чоң рахмат сизге, алдыда ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык өзүңүз айткандай, мынтип ишти баштап алган соң улам жаңы идеялар келип, кардарлардын суроо талаптарын эске алып, андан дагы жакшы, сапаттуу кылып өткөзгөнгө аракет кыласыз да, ошол иштериңиз ийгиликтүү болсун.